кутман күнүңөр менен жомок сүйүүчүлөр. Бүгүн кайрадан жомок дүйнөсүнө саякатка барабыз. Бүгүн балдар короз менен тооз деген жомокту окумакчыбыз. Балдар, силер билесиңерби, тооз деген кандай канаттуу экенин? Ооба балдар, бул орусча которгондо павлин деп аталат экен. Анда жомокко көңүл бурабыз. Илгери өткөн заманда короз менен тооз коңшу жашашыптыр. Экөө өтө ынтымактуу экен. Короздун канаттары узун, кооз канаттарын жайганда күнгө чагылышып, жалтылдап, ар кандай түскө кобулуп турчу экен. Ан сайын короз каадаланып, өзүн башка канаттууларга теңебей, кыйын боло берчү экен. Башка канаттуулар да эле анын кооздугуна тооз дагы суктанчу экен. Күндөрдүн биринде тооз алыс жака конокко бармакчы болот. Ал өзүнүн жупуну келбетинен ыңгайсыз болуп, короздун кооз канаттарын, башына кийген топусун сурамакчы болот. Ушунча жакшы кошуна туруп, кантип бербесин деп ойлойт. Эртеси эрте туруп, кошунасына барып, кооз канаттары менен топусун бир күнгө конокко кийип барып келгенге сурайт. Короз жакшы көргөн кошунасына жоктой албайт. Ошентип тооз короздун кооз канатын алып тагынганда, башындагы топусун кийгенде башкача кооз кушка айланат. Короз эртең таңга чейин келбесең, эмне кылам дейт. Эгер таңга чейин келбесем, таңда туруп, куккарекук деп кыйкыр. Анда келбесем, түштө чакыр. Анда да келбесем, кечинде чакыр деп кайтар бергиси келбеген тооз алыскы бир өлкөгө качып кетет экен. Ошентип короз таңдын атканын, түштүн болгонун, кечтин киргенин күтүп, үмүтүн үзбөй, ушул күнгө чейин куккарекук деп кыйкырып, тоозду күтүп жүрөт экен. Балдар, жомок силерге жактыбы? Анда кийинки жомокко чейин саламатта болгула. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомок окуу сабагы.